Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университет платформасынын катышуучулары. Сиздер менен кайрадан жолукканыбызга абдан кубанычтабыз. Азыркы жаман илдеттен узак, эсен аман, ден соолугуңуздар чың, жаңы окуу жылына даярданып отурган кезиңиздер август айы. Сиздерди кайрадан онлайн окутуу усулдары лабораториябыздын кезектеги вебинарында көргөнүбүзгө абдан бактылуубуз. Мына жаңы окуу жылы башталып жатат, онлайн боло турганын айтып жатышат жана мугалимдер, жетекчилер, студенттер баары даярданып жатышат. Бул жаңы окуу жылы онлайн болгондуктан баарыбыз ушу онлайн окутуу усулдарын үйрөнүүгө далалаттанып, ушу колубуздан келген күчүбүздү жумшап, жапа-тырмак кириштик. Кары жашы дебей, мугалимдердин баары технологияны үйрөнүүгө колунан келген баардык аракетин жумшап жатат. Бул абдан бизди кубандырат. Бул видео сабактар, теле сыналгыдан көрүлгөн сабактар, булар бир тараптуу болгондуктан, кайтарым байланыш жок болгондуктан, ар бир мугалим өзү ушундай видео сабактарды даярдап, онлайн окутуу ресурстарын, технологияларын, жол жобосун, ыкмасын үйрөнүп, өзүнүн сабагын кантип онлайн форматка өткөрүүнү ойлоп баш катырып турган учур. Ошондуктан сиздерди кайрадан онлайн университеттин онлайн окутуу ыкмалары лабораториясынын кезектеги эксперттер тарабынан уюштурулган вебинарына кош келиңиздер демекчибиз. Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтамын. Анда эмесе азыр вебинардын спикерин тааныштырып кетсем. Бүгүнкү биздин вебинардын темасы онлайн окутуу жана окутуучу темасында болмокчу. Бул вебинарда окуучулардын көз карашында натыйжалуу онлайн окутуу өзгөчөлүктөрү талкууланат. Ошондой эле онлайн окутууда окуучуларды ийгиликке багыттаган көндүм, жөндөмдөр тууралуу маалымат берилет. Вебинардын спикери Нурайым Исмайыл кызы. Нурайым Исмайыл кызы Дубайдагы Америка университетинен педагогика илими боюнча магистрдык даражага ээ. Учурда Абу-Даби шаарындагы Америкалык коомдоштук мектебинде, Абу-Даби мектебинде эмгектенет. Анда эмесе сөздү Нурайымга берсек. Саламатсыздарбы? Жогоруда эл эреже бүгүнкү вебинардын темасы боюнча, вебинар боюнча кыскача маалымат берип кетти. Анда мен дароо эле ошо вебинарга өтө берсем, Менин экраным сиздерге көрүнүп жатабы? Ооба, көрүнүп жатат. Анда жакшы. Бүгүнкү вебинарыбыздын аталышы бул онлайн окутуу жана окуучу. Бүгүнкү вебинарда биз окуучулардын көз карашында натыйжалуу онлайн окутуу өзгөчөлүктөрү жөнүндө талкуу жүргүзөбүз. Ошондой эле онлайн окутууда окуучуларды мындай натыйжалуу онлайн окууга багыттаган, аларга жардам бере ала турган негизги көндүм жөндөмдөр тууралуу сөз болот. Алгач окуучулардын көз карашында натыйжалуу онлайн окутуу кандай деп сурамжылоо жүргүзүлгөндө, окуучулардын көпчүлүгү ошо бир негизги өзгөчөлүктү айтышкан. Бул негизги өзгөчөлүк, бул натыйжалуу онлайн окуунун сапаты, сапаттуу
кайтарым байланышка көз каранды экен. Башкача айтканда, окуучулардын көз карашында, алардын баалоосунда онлайн окутуунун сапатына чоң таасир эте турган нерсе бул мугалимдин окуучулар менен болгон байланышы. Башкача айтканда, аларга берген кайтарым байланышынын сапатына көз каранды болот экен. Ошондуктан мен бул жерде кайтарым байланыштын жакшы, башкача айтканда сапаттуу кайтарым байланыштын өзгөчөлүктөрүнө токтолууну чечтим. Бул жерде сапаттуу кайтарым байланыштын негизги өзгөчөлүктү, негизги 7 өзгөчөлүгү берилген. Алардын биринчиси бул адилеттүүлүк. Окуучуларыңызга кайтарым байланышка чыкканда же кайтарым байланыш бергенде анын биринчи өзгөчөлүгү бул адилеттүүлүк экен. Башкача айтканда, бул бардык окуучуларыңызга бирдей тегиз адилеттүү мамиле жасай алышыңыз. Дагы адилеттүү дегенде, окуучулардын тапшырыгы сабакка катышуусу болобу, окуучулардын тапшырмаларды тапшыруусунда окуучунун кандай эмгеги болбосун, ошого адилеттүү баа берүү. Башкача айтканда, кээде бизде болуп калат, атайылап көтөрмөлөп же болбосо атайылап баланы эмгегин кичине толук баалабай коюу, мындай тенденциялары көп кездешет экен. Ошондуктан биринчи жалпы окуучуларга бирдей жакшы адилеттүү маани жасоо, анан экинчиси окуучунун эмгегин, окуучунун аракетин, ишин адилеттүү баалоо болуп эсептелет. Экинчи өзгөчөлүгү, сапаттуу кайтарым байланыштын экинчи өзгөчөлүгү бул конкреттүү, анык болушу экен. Бул англис тилинин которгонда specific деп коебуз. Башкача айтканда, сиздин кайтарым байланышыңызда мындай жалпылоочу нерсе болбош керек. Белгилүү бир темада, балким белгилүү бир маселе боюнча конкреттүү кайтарым байланыш беришиңиз зарыл экен. Негизи, балким бул жерде ар бир окуучуга индивидуалдуу көңүл буруу, окуучу эмнени жакшы жасап атат, эмнеден кыйналып атат, кайсы жерде окуучуга колдоо керек, кайсыл темада, кайсы көндүмдө, кайсы нерседе эми бул сиз окуткан предметке, окутуу деңгээлине жараша болушу мүмкүн. Муну жалпылап айта турган, мындай кыскача айта турган болсок, жалпылоочу нерсе болбош керек экен, жалпы болбош керек, конкреттүү жана анык болушу шарт кайтарым байланыштын. Үчүнчүсү, бул экинчи өзгөчөлүгүнө абдан жакын, так. Бул аябандай узун же болбосо окуучуларды, студенттерди кандай бир бүдөмүк ойлонууга, бүдөмүк багыттоого мындай түрткү болбостон, тескерисинче кыска, нуска абдан так болушу шарт экен. Анан албетте төртүнчү өзгөчөлүгү, биз bundan бир мурунку вебинарда да байланышкандай, байланышуу онлайн аралыктан окутууда байланыштын негизги өзгөчөлүгүнүн бири бул позитивдүүлүк болчу. Бул сапаттуу кайтарым байланыштын дагы негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп эсептелет. Бул позитивдүүлүк. Студенттериңиз менен байланышууда сөзсүз түрдө балким сиздин тонуңуз, сөздөрүңүз, колдонгон сөздөр, лексика, маанай, сиздин эмоцияларыңыз бул сөзсүз сиздин байланыштын кандай десем өзгөчөлүгүн түзөт. Ошого мүмкүн болушунча кайтарым пикирдин позитивдүүлүгүнө көңүл буруп койгонуңуз оң. Андан кийинки 5-чи өзгөчөлүгү бул кечикпестик деп которуп койдум. Бул жерде окуучуларга өз убагында кайтарым байланыш качылуу же кайтарым байланыш берүү. Эми кайтарым деп ар кандай формада болушу мүмкүн, кээде сунуш, кээде текшерүү, ар кандай болушу мүмкүн, бирок кандай гана болбосун, кайтарым байланыштын максаты, түрү кандай гана болбосун, бунун ийгиликтүү болушу үчүн өз убагында берилиши керек, кечикпестен. Мисалы, окуучуңуз же студентиңиз сизге бүгүн суроо берип же бүгүн сизге байланышка чыгып атса, ага бир 2 күндөн кийин жооп бергениңиз туура эмес болуп калат. Же болбосо окуучулар, студенттер өткөн жумада талкуулаган, үйрөнгөн темаларды балким кийинки жумада кечиктирип же балким 2 жумадан кийин талкуулап ошол боюнча кайтарым байланышка чыкканыңыз мындай жакшы жыйынтык бербеши мүмкүн экен. Ошондуктан кечиктирбестен кайтарым байланышты өз убагында
берүү абдан маанилүү экен. Бул эми ар бир мугалим мектеп мугалими болобу же болбосо жогорку окуу жайынын мугалими болобу атайын кайтарым байланыштын системасын мындай иштеп чыгып атканда убакыт боюнча берилишине абдан жакшы көңүл бурушу керек. Андан кийинкиси бул эми кайтарым байланыш деген ийне тиш болгон. Наргиза Үсөнова эжеке, микрофонуңузду өчүрүп алсаңыз. Кечикпестик өз убагында кайтарым байланыш берүү боюнча талкууладык. Эми мындан кийинкиси бул сыноо күнөөлөөнүн болбошу. Башкача айтканда, сиз берип жаткан кайтарым байланыш же кайтарым бекер, кайтарым сунуш негизи эле байланышта окуучуну күнөөлөө, окуучуну сындоо болбогону жакшы экен. Себеп дегенде биз мурунку семинарларда айткандай, адам өзүн коопсуз сезгенде, жакшы сезгенде үйрөнөт дебедикпи деп айтып өткөнбүз. Ошол мисалы үчүн сыноо окуучуларды judgment деп коет, күнөөлөө бул окуучуга мындай жакшы мотивация бербейт, сабакка катышуусун, онлайн окутууну жакшы салтын чегиликтүү жүргүзүүсүнө терс таасир берип койгон нерсе болот экен. Ошондуктан мүмкүн болушунча окуучуларды күнөөлөбөй, окуучуларды сындабай, мүмкүн болушунча колдоо, ишенимге жана мындай колдоого, ишенимге басым жасаш керек экен. Дагы бул жерде бир кыскача маалымат айтып өтүп кетсем, сыноо жана күнөөлөө болбошу кайтарым байланышта. Бул окуучунун күнөөлөнүшү же студенттин күнөөлөнүшү, сыналышы бул психологиялык, башкача danger деп коет. Бул коркунуч. Адам коркунучту сезгенде, адамдын мындай мээсинде бардык нерсе биздин мээде жүрөт эмеспи? Бул алгачкы примитивдик мээ деген бөлүк бар мээде. Ал жерде негизинен сезимдерди мээ башкарат. Бала качан мындай коркунучту сезгенде, бул физикалык коркунуч болобу же психологиялык коркунуч болобу, ошо баланын негизги примитивдик мээсиндеги мындай кандайдыр бир зоналар болот, бөлүктөр, ошолор активдешип кетет экен да. Ошолор активдешкенде балада 3 негизги реакция болушу мүмкүн. Биринчи бул бала согушу мүмкүн, каршы, башкача айтканда fight деп коет, күрөшүү. Сиздин тонуңузга жараша, сизди күнөөлөп атсаңыз, балким күнөөлөө менен сизге реакция бериши мүмкүн. Же болбосо өзүн коргош үчүн мындай бир согушууга, күрөшүүгө өтүп кетет да, мындай. Анан экинчи реакциясы бала катып калат. Бул менин мээдеги ошол кандай табигый функциясы да, ошол зоналар, мээдеги ошол зоналар активдешкен, катып калат. Башкача айтканда, сизден экинчи жолу мындан ары сыноо, күнөөнү укпаш үчүн ушундай психологиялык коркунучтардан алысыраак болуш үчүн унчукпай калат. Бул сиз ошол эле учурда эмес, балким сиздин сабагыңызда, сиздин мындан аркы кийинки байланышыңызда бала үнсүз, сөзсүз толуп жабылып калышы мүмкүн да. Анан кийин үчүнчү реакция бул качуу. Мындай ушундай психологиялык коркунуч жарала турган учурлардан же ошо жараткан адамдардан качып калат. Башкача айтканда, бала эгер сиздин байланышыңызда баланы күнөөлөө, баланы басынтуу, кемсинтүү, булар кандай баланы жаман сездире турган психологиялык коркунучтар болсо, сиздин сөзүңүздө, байланышыңыздын өзгөчөлүгүндө, албетте бала сизден качат. Бул баланын өзүнүн эмес, бул баардык эле адамдын табиятындагы нерсе. Ал эми үйрөнүү, баланын бир нерсени терең ой жүгүртүп, терең ойлонуп, анализдеп, иштөө жүргүзүү, бул менин примитивдүү бөлүгүндө ишке ашпайт. Бул менин алдыңкы кортекс деп коет, алдыңкы кортексинде ишке ашчу нерсе да. Бирок эгер баланын примитивдүү мээсиндеги жанагы мындай коркунучтарды сигнал кылып турган бөлүкчөлөр активдешкен болсо, ал алдыңкы кортекстин, мээдегинин алдыңкы кортекстин нормалдуу иштешин жаап коет да. Башкача айтканда, мээнин баланын биринчи фокусу коргонуу, же катып калуу, же качып кетүүгө бурулуп калат. Андыктан эгер окуучуңуз чындап эле сиз өтүп жаткан сабакты жакшы өздөштүрүп, үйрөнүп, билимин тереңдетип, жакшы өзүнө сиңирсин десеңиз, албетте бул сыноо, күнөөлөө, кемсинтүү, басынтуу
болбош керек. Бул эми сыноо күнөөлөө биринчи мындай бир-эки эле мисал баланы өзүн жаман сездире турган психологиялык коркунучтуу нерселерден алысыраак болгонуңуз жакшы экен. Өзгөчө бул сиз студентиңиз же окуучуңуз менен кайтарым байланышка чыккан учурда. Ал эми эң акыркы өзгөчөлүгү мүмкүн болушунча эгер мындай сынабай балага жаман нерселер менен эмес, жакшы нерселер менен мындай колдоо берсек, байланышсак, алардын перформанс деп коет, катышуусунда, балким сабак окуусунда жакшы жыйынтык болот экен. Мүмкүн болушунча студентиңизге позитивдүүлүк менен колдоо жана ишеним бергениңиз, ишеним артканыңыз жакшыраак натыйжа берет экен. Негизги биздин вебинардын биринчи бөлүгү ушул боюнча, негизги эң негизги өзгөчөлүгү боюнча талкууладык. Бул кайтарым байланыштын сапаттуулугу жана кайтарым байланыштын сапаттуулугун камсыздай турган нерселери. Эми вебинардын экинчи бөлүгүн өтө турган болсок, онлайн окутууда окуучуларды ийгиликке багыттаган көндүм жөндөмдөр. Бул дагы изилдөөлөрдүн негизинде тастыкталган көндүм жөндөмдөр. Алардын биринчиси бул убакытты туура колдонуу жөндөмү экен. Башкача англис тилинде time management деп коет. Кандай алгач изилдөөчүлөр алгач онлайн окутуу учурунда абдан ийгиликтүү студенттердин өзгөчөлүктөрүн издеп көрүшкөн жана ошондой эле башка изилдөөчүлөр дагы бала ошо онлайн окууда, аралыктан окууда кайсы жөндөмдөргө ээ болсо, ошол окууда абдан ийгиликтүү болот дегенде, ошол бардык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы ушул убакытты туура, максаттуу, эффективдүү, башкача айтканда натыйжалуу колдонуу жөндөмүн табышкан. Мен бул жерде бир канча ошол убакытты туура колдонуу боюнча кичине стратегияларды тизмелеп койдум. Ошол боюнча сиздерге айтып берейин. Бул биринчи силабус деп, бул жерде силабус деген сөздү колдондум. Эгер силабус эмне экени биздин билим берүү системасында кенен колдонулган термин эмес. Бул негизи биздин мурдагы вебинарда талкуулангандай сабактын максаты, стандарттары, окутуу усулдары, окутуу материалдар, тапшырмалар, негизги даталар боюнча окутуу процесси боюнча деталдуу маалыматтарды камтыган документ. Мугалим алгач ошол нерсе менен студенттерди тааныштырып, маалымдуулук жаратыш керек. Ал эми бул студенттин жоопкерчилиги десек, бул ошол силабус менен жакындан таанышып алышы маанилүү экен. Себеп дегенде, бул убакытты ошого жараша мындай пландоого жакшы жардам берет. Анан бала мектеп окуучусу десек, же болбосо студент десек, канткенде мындай убакытты жакшы, эффективдүү, натыйжалуу, максаттуу колдоно алышы мүмкүн. Бул жерде бир канча кеңештерди айтып өтөм. Бул жерде бул күнүмдүк жасала турган жумуштардын тизмесин түзүп алуу, бул эң оңой, жөнөкөй, ошол эле учурда бардык эле студенттер жасай ала турган, бардык эле үйрөнүүчүлөр дейли. Үйрөнүүчүлөр дегенде бул жалпылоочу, бул кол чатыр сыяктуу термин. Бул үйрөнүүчүлөрдүн ичине башталгыч класстын окуучулары, орто класстын, жогорку класстын, балким жогоркунун бардык студенттери кирет, бардык алар үйрөнүүчүлөр. Ар кандай деңгээлде ошондо бардык үйрөнүүчүлөр жасай ала турган, аткара ала турган стратегия, балким мугалим же болбосо ата-эне окуучуларга ошо күнүмдүк жасала турган жумуштардын тизмесин түзүп, пландоо, күнүмдүк пландоо жүргүзүү адатын калыптандырышына жардам берсе жакшы болот. Эгер сиз орто класстын же жогорку класстын окуучусу болсоңуз, студенти же жогорку окуу жайынын студенти болсоңуз, бул сиз өзүңүз эле бул аракет кылып жасай ала турган эң оңой стратегия. Балким буга мындай күндөлүк колдонуу деген сунушту беришет. Атайын ошондой күнүмдүк пландардын күндөлүгүн мындай сактоо, күндөлүк жазуу адаты жакшы жардам бериши мүмкүн. Экинчи, бул алгач жасала турган жумуштардын тизмесин түзүп алгандан кийинки маанилүү кадам бул артыкчылыкташтыруу. Бул жерде приоритеттештирүү деп жазып койдум. Бул
эмненин эң маанилүү экенин аныктай билүү жөндөмү, адаты көндүмү. Бул жерде мен эртең менен тирүү баканы жеп алыш керек деп атайын жазып койдум. Бул биздин коомчулукта, биздин кыргыз тилинде, кыргыз коомчулугунда бул анекдоттук салыштыруу кеңинен колдонбойт, бирок мен атайын бул максатты колдондум. Өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр, эртең менен тирүү баканы жеп алса, окуучу болобу, адам болобу, жөнөкөй эле мен айтайын дегеним бул чоң үйрөнүүчүлөр адамдар, жашоосунда көп маселе болбойт экен. Убакытты туура пайдалануу боюнча бул дүйнөлүк адабиятта аябай аты таанымал дүйнөлүк классиктердин бири Марк Твейндин жазуусуна келген. Бул эртең менен тирүү баканы жеп алыш керек. Монис тарапсеска деген кылың. Кечиресиздер. Микрофондоруңуздарды текшерип коесуздарбы? Эгер өчүк эмес болсо өчүрүп алсаңыздар. Бул жерде бул албетте бул салыштырыла турган нерсе. Эртең менен тирүү бака деген бул эмне? Тирүү баканы жеп алыш керек дегенде бул жерде айтып кеттим, салыштыруу. Тирүү бака дегенден биздикче өзүбүзгө мындай түшүндүрүп чечмелей турган болсок, албетте бул тамашалуу мисал, бирок мындай эсиңизде да калат болуш керек деп атайын колдондум. Тирүү бака бул эң оор жана эң маанилүү иш экен да. Биз түзгөн бала жана өзүнүн тизмесин түздү, же болбосо студенттер өзүнүн тизмесин түздү. Ошонун ичинен эң маанилүүсү, эң оорчундусу, ошол эле учурда эң оору кайсыл? Ошол эң оор, эң маанилүү жумуш же жумуштар бул тирүү бака экен да. Ошол оор жана маанилүү иштин жасоонун татаалдыгын, кыйынчылыгын, адамдын эркинен талап кылган мындай күчтүн оорлугун ошо Марк Твейн тирүү баканы жегенге окшоштурган экен да. Ошончол оор экен. Бирок эгер ошол тизмелерди түзгөндөн кийин кайсынысы эң маанилүү, орчундуу, бирок оорураак болсо ошону алдыга чыгарып, эң биринчи күндү ошол ишти, ошол оор маанилүү тапшырманы же болбосо жумушту аткарып алса, бул адамдын убактын мындай туура колдонгон болуп эсептелет экен. Башкача айтканда, эң биринчи ошол нерсени жасап алса, андан кийинки балким жеңилирээк, канча орточо маанилүүдөгү, балким төмөнкү маанилүүдөгү жумуштарды аткарылышына көбүрөөк жумуш, көбүрөөк убакыт калат экен. Андан кийинки бул көрсөтмө визуалдык деп жаздым. Көрсөтмө визуалдык эскертмелерди колдонуу. Балким атайын ошол түзүлгөн тизмени көрүнө жерге окуучу же студент илип алышы мүмкүн. Илип алса, албетте ошол нерсени көргөн сайын эстеп, убакытты натыйжалуу жана максаттуу колдонууга жардам берет. Бул тизме түзүп илип коюу бул эле бир кандай десем, жөнөкөй мисал. Бунун ар кандай формалары болушу мүмкүн. Балким кээ бир студенттер атайын символдорду колдонушу мүмкүн, сүрөттөрдү колдонушу мүмкүн. Ар кандай визуалдык эскертмелердин бир канча түрү бар. Каалаган түрүн колдонсо болот. Эң негизгиси ошол тапшырмалар, аткарыла турган нерселер боюнча өзүнүн мындай эскертип тургандай визуалдуу көрүнө жерде болушу шарт. Анан албетте убакытты натыйжалуу, эффективдүү, жемиштүү пайдаланууда алыксытуучу нерселерден алыс болуш керек. Азыркы биздин заманда албетте эң эле чоң distraction, алыксытуучу нерсе бул соц тармактар, Facebook, Instagram, ар кандай соц тармактын түрлөрү болушу мүмкүн. Ошо соц тармакты эгер бала, окуучу же студент эгер компьютерде сабак окуй турган болсо, бул телефонду өчүрүп коюу ошол жакшы баланын концентрация болуп, убактысын туура пайдаланышына жардам берет экен. Анан бир кийинки стратегия бул бир убакта бир иш менен алек болуу. Убакыттын туура пайдаланылышын, натыйжалуу болушун шарттайт экен. Бир убакта бир иш менен алек болууну мен бул жерде 3 дарбыз окуясы деген деп жазып койдум. Ушул 3 дарбыз окуясы менен түшүндүрүп берейин. Буну мен да өзүм студент кезде өзүмдүн мугалимим айтып берди эле. Бул окуяда бир окуучу 3 дарбызды бир жерден экинчи жерге ташып, түшүрбөй, сындырбай алып барышы шарт болот. Анан окуучу
дароо эми бул үч эле дарыбыз экен деп үчөөнү дароо бир көтөрүп алып баратканда белгилүү бир жерге жеткенде колдору талып эми дарыбыз чоң билесиздер тоголок кол таштай берет да 3 дарыбыз тең сынып калат да. Анан ошол жерде мугалим айтат, эгер ушу 3 дарыбызды баарын бирден мындай бир көтөрүп албай, ар бирин бирден ташысаң, колуңдагы талбай, балким жымышып түшпөй, 3 дарыбызды тең сак саламат сындырбай бүтүн бойдон экинчи жерге алып бара алмаксың дейт да. Ошол сыяктуу эле окуучу дагы бир убакта бир иш менен алек болуш керек. Бир убакта бир канча нерсени көтөрүп алса, жана 3 дарыбызды көтөрүп алган сымал, ал белгилүү бир жерге жеткенде балким сабыры, балким энергиясы, балким убакытысы түгөнүп калып, үчөөнү тең ичеге 3 тапшырманы бир убакта жасоого бел байлап алса, үчөөнү бир убакта таштаганга туура келип калат да. Андыктан бир убакта бир иш менен алек болуусу окуучуга кыйла жакшы натыйжа берет экен. Өзү бул дагы жакшы көндүм же жакшы адат же жөндөм деп айтсак болот. Анан мындан кийинкиси зарыл учурда жардам суроодон тартынбоо. Бул дагы убакытты туура пайдалануунун бир стратегиясы болуп эсептелет. Негизи биздин коомчулуктун өзгөчөлүгүн эске ала турган болсок, бул жардам суроо деген нерсени жакшы эле баалай бербейбиз. Бирок баарыбыз эле окуучу болобу, студент болобу, кичинекей болобу, чоң киши болобу, белгилүү бир учурда, белгилүү бир нерселер боюнча биз баарыбыз жардамга муктажбыз. Өзгөчө окуп, үйрөнүү процессинде, билим алууда, өтө өзгөчө ушул аралыктан билим алууда студенттер албетте жардамга муктаж болот. Анан ошол жардам суроо зарылдыгын сезген учурда баланын жардам сурай билиши, балким мугалиминен, балким ата-энесинен, балким досторунан, балким классташтарынан, группалаштарынан жардам суроо адатын, көндүмүн калыптандырып алса болот. Жана бул нерсе ошо окутуу процессиндеги баардык тараптар тарабынан бирдей байланышышат да. Кечиресиздер. Кечиресиздер. Мен 1 мүнөткө да токтотуп туруп анан кайра келсем болобу? Ооба, болот. Кечиресиздер, кызым экөөбүз үйдө жалгыз элем, кичинекей кызым бир нерсе сурап калды. Мен азыр 1 мүнөттөн кийин кайра келем. Кайра келип улантсам кечирим сурайм. Макул. Кечиресиздер. Мен кайра бөлүшөйүн экраны менен. Менин экраным көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Анда уланта берели. Бул зарыл учурда жардам суроонун суроо адаты көндүмү боюнча сурап атканбыз. Бул мугалим тарабынан дагы, окуучу тарабынан дагы маани берилип, ошол нерсенин мындай кубатталышы керек болгон адат. Себеп дегенде бала өз үйүндө мындай жардам керек болгон учурда тартынып, эч кимден сурай албай, жалгыз калып калгандын ордуна ошону бирок жасайын десе өзүнүн алы жетпей атат. Сурайын десе тартынат, же болбосо ар кандай себептер бар. Эми бизде дароо эле жардам керек болгон учурда эркин балдардын, менин оюмча, өзгөчө мектеп окуучулары арасында жардам суроо көндүмү жакшы калыптана элек болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мугалимдер алгач онлайн окутуу башталып атканда ушул нерсени ушул боюнча талкуулап, окуучуларды мындай тартынбастан зарыл учурда жардам суроодон мындай тартынбашын талкуулап алышы шарт.
Албетте бул окуучунун убактысын үнөмдөп натыйжалуу пайдаланышына жакшы жардам берет. Андан кийинки кечиресиздер. Бул жерде окуучуларга жаздым, өз эмгегиңизди архивдөөнү унутпаңыз. Архивдөө эми онлайн окутуу же болбосо аралыктан окутуу көп эле учурда технологиялардын жардамы менен мындай ишке ашырылат эмеспи. Анан эми технологияга 100% ишене албайбыз. Ар кандай кээде сип өтүп калышы мүмкүн, кээде компьютерде иштеп бир тапшырманын ортосуна келгенде балким компьютер өчүп калып сакталбай калышы мүмкүн. Ошондуктан мектеп окуучулары болобу, жогорку студенттер болобу, ар дайым өз жасаган иштеринин, эмгектерин архивдөөнү унутпашы зарыл. Бул дагы алардын убактысын үнөмдөөгө, өзгөчө күтүлбөгөн жагдайларда убактысын жасагандай, убактысын ошол эмгекти жасаганга кеткен убактысын сактап калганга жакшы жардам берет. Андан кийин өздүк тартип, бул убакытты туура пайдалануу, тайм менеджмент өздүк тартиптин өтө чоң бир маанилүү бөлүгү. Бул кийинкиге калтырбоо. Күнүмдүк жасала турган иштерди күндө жасап, ошол нерсени эртеңкиге калтырбай, өз убагында аткарып, ошол нерсени өздүк тартипке көңүл бурса, албетте бул окуучулар, студенттер, балким мугалимдер жалпыбыз эле убакытты туура, натыйжалуу, эффективдүү колдонгон болобуз. Экинчи жөндөмдөр тобу бул коммуникациялык жөндөмдөр. Биринчиси ушу убакытты натыйжалуу колдонуу, экинчиси коммуникациялык жөндөмдөр. Бул жерде коммуникациялык ошол билим берүүдө, аралыктан билим берүүдө колдонулган ошол технологияларды алгач үйрөнүүчүлөр жакшы өздөштүрүп алышы зарыл. Анан экинчиси туура байланыш жолун колдонуу. Бул жерде туура байланыш деген биз мурунку вебинарда да айтып өткөндөй, мектеп же мугалим тарабынан белгиленген негизги байланыш жолун колдонуу. Эгер мугалим окуучулары менен имейл аркылуу байланышууну чечсе, эгер окуучу WhatsApp'тан жазып атса, балким мугалим ал нерсени көрбөй калат. Балким окуучулардын байланышын имейл аркылуу күткөндүктөн балким мугалим имейлин текшерип, WhatsApp'ын текшербей калышы мүмкүн дегендей. Ошон үчүн туура байланыш жолун колдонуу окуучулар үчүн, жалпы үйрөнүүчүлөр үчүн маанилүү. Андан кийин белгиленген байланыш эрежелерин сактоо. Онлайн окутуунун башталышында университет болобу, мектеп болобу, кандай окуу жай болбосун, байланыш эрежелерин иштеп чыгып окуучуларга тапшырышы зарыл, шарт. Анан окуучулардын балким милдети, жоопкерчилиги ошол байланыш эрежелерин туура сактоодо. Анан туура байланыш стилин дагы колдонуу өтө маанилүү. Бул өтө маанилүү жөндөм. Ким менен кандай сүйлөшүүнү окуучу жакшы билиш керек. Балким мугалимдер алгач бул туурасында жакшы окуучуларга маалымат берип, балким үлгүсүн көргөзүп, алгач окутуп алгандан кийин анан окуучулардан күтүш керек. Туура байланыш стилин колдонуу, мисалы үчүн окуучу өзүнүн классташтары менен, достору менен байланышуу стилин мугалим менен байланышууда колдоно албайт. Же болбосо ата-энеси менен байланышууда колдонгон стилди мугалим менен байланышууда колдоно албайт. Ошондуктан студенттер дагы туура байланыш стилин колдонуу, туура байланыш жолун колдонуу билиши шарт. Анан албетте бардык эле жерде маанилүү болгондой, кандай гана байланыш болбосун, бул сылыктык, сыйырматтуу борбордо кармануу керек. Эми көп учурда изилдөөлөргө караганда аралыктан окутууда окуучулар көбүрөөк мындай frustration деп коет. Бир нерседен жадап, жини келип, ачууланып кетүү учурлары көп болот экен. Өзгөчө технологиялык, эгер ошол технологияларды жакшы өздөштүргөн эмес болсо, же болбосо кандайдыр бир технологиялык күтүлбөгөн көйгөйлөр жаратып калган учурда, кандай гана учур болбосун, кандай гана жагдай болбосун, мугалим менен байланышууда, же болбосо досторуңуз менен байланышууда, чогуу үйрөнгөн адамдар менен байланышууда сылыктык, сыйырматты мындай карманып мамиле кылуу абдан маанилүү болуп эсептелет. Анан онлайн окутууда окуучуларды ийгиликке багыттаган көндүмдөрдүн 3-тобу бул өз алдынчалык экен. Окуучу
Канткенде онлайн окууда ийгиликке жетишет, онлайн окуусу жакшы жүрүп, мындай көйгөйсүз, үзгүлтүксүз, жакшы жүрүп кетет. Бул албетте окуучунун же болбосо студенттин ата энесине же болбосо мугалимине эле көз каранды болуп калбай, жеке изденүүчүлүк көндүмүн дагы калыптандырыш керек экен. Берилген мисалы айта турган болсок, берилген теле сабактар менен эле чектелип калбастан же мугалим тарабынан жөнөтүлгөн видео сабактар менен чектелип калбастан өз убактысын туура пландап, өз алдынча дагы жеке издениши зарыл экен. Албетте ошол өзүнүн окуу процессине, алган билиминин сапатына албетте бул түздөн түз мындай таасир берет. Экинчиси мотивация. Бул онлайн окууда, аралыктан окууда мотивация өтө маанилүү. Бирок мотивацияны камсыздоодо албетте мугалимдин дагы, ата эненин дагы, окуучунун дагы өздөрүнүн тийиштүү жоопкерчиликтери бар. Бул жерде окуучу дагы өзүнүн мотивациясын мындай кармап, узак убакытка кармап сактап калыш үчүн атайын өзүнүн керектүү көндүмдөрүн, балким мисалы үчүн жанагы силабус менен таанышуу болсун, жеке өздүк контрол, жеке мониторинг болобу, балким күндөлүк жазуу болобу, ушул сыяктуу методдорду колдонуп, өзүнүн мотивациясын кармап калууга дагы студент, окуучу өз алдынча аракет көрүшү зарыл экен. Жоопкерчилик мындан кийинки өз алдынчалыктын дагы бир бөлүгү бул жоопкерчилик. Бардык окуу берүүнүн процессинде бардык тарап тийиштүү жоопкерчиликке ээ. Мугалим дагы, ата эне, окуучу, мугалими. Ошол үчүн өзүнүн билим алуусуна, билим алуунун маанилүү экендигине жана ошого аракет кылууда, эмгек кылууда, изденүүдө окуучу өзүнүн жоопкерчилигин аңдап сезсе, албетте анын окуусуна, билим алуусуна өзгөчө аралыктан жакшы жардам берет. Анан окуучуларга жоопкерчилик тууралуу маалымат берүүдө, алардын жоопкерчилигин эскертүүдө албетте окуучунун жаш өзгөчөлүгүн эске алыш керек. Балким жогорку окуу жайдын студенттери, жогорку класстын окуучуларында албетте бул аларга өздөрүнө көбүрөөк жоопкерчилик берүү туура болсо, балким башталгыч класс мугалимдеринде жоопкерчилик менен колдонуу тең салмакташтыруу өтө маанилүү болуп эсептелет. Анан окуучулар, студенттер онлайн окууда ийгиликтүү боло алыш үчүн бул өздөрүнүн окууга кете турган убактыларын пландоо көндүмүн же болбосо жөндүмүн өнүктүрүшү зарыл экен. Өзү жашаган жердин өзгөчөлүктөрүн эске алып, же болбосо өзүнүн жеке үй шартындагы өзгөчөлүктөрдү эске алып, окуу убактыларын пландап алышы алдын ала маанилүү экен. Мисалы, бир өтө жөнөкөй мисал бере турган болсок, эми биздин Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде, тоолук аймактарда жашайт. Анан өзгөчө мисалы кыш мезгилинде бизде свет өчүп кала берет. Бул нерсени мындай алдын ала прогноз кыла албайбыз. Көп учурда бул карапайым калктын колундагы нерсе эмес. Ошондуктан балким окуу убактысын кечкиге калтырбай, балким ошол кеч киргенге чейин жарык учурда окуп алыш, ошого пландашы балким максатка ылайыктуу болушу мүмкүн. Бул эми бул кичинекей мисал. Ар кандай рисктерди эске алып, ушул убактыларын туура пландай алышы ушул жөндөм дагы өтө маанилүү экен. Анан албетте бул жерде эң акыркысы тынч, жарык, ыңгайлуу окуу орунун даярдоо. Мен бул жерге атайын кичине жылдызча коюп койдум. Балким бул нерсенин баарын студенттин өзүнүн жумушу деп өз алдынчалыгына таштап койгон болбойт. Көп учурда бул жерде ата энелердин ролу чоң. Балдарда ошол үйдөн окуп аткандан кийин, аралыктан окуп аткандан кийин тынч, ошо балдардын концентрация болуп окуй алышына жардам бере турган тынч, жарык, ыңгайлуу окуу орунун даярдоо негизги менин жеке пикиримде ата эненин милдети болуш керек. Эгер сиз орто класстардын окуучусу, жогорку класстардын окуучусу же
жаш студенти болсоңуз, албетте бул нерсени аткаруу өзүңүздүн деле колуңуздан келет деп айтсак болот. Андыктан ошол өз алдынчалык боюнча ушул нерселерди, ушул жөндөм же көндүм, эми skill деп айтылат англис тилинде, ушул нерселерди эске алуу, буларды аткаруу, машыгуу жана калыптандыруу өтө маанилүү нерсе. Негизинен бүгүнкү менин вебинарымдын мазмуну ушундай. Ушуну менен вебинарымды аяктайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, спикерге сурооңуздар барбы? Бул жакта пожалуйста отправьте индикатор номер деп турат. Ал кайсы индикаторду айтты экен? Окуу убактысы жадыбал боюнча сабак өтүлсө кандай дейт? Менин түшүнүшүм боюнча онлайн окутууга кете турган убакыттын жадыбалын түзүү боюнчабы, Кечиресиз, ушул суроону жазган катышуучу мүмкүн болсо микрофонуңузду күйгүзүп, мындай кичине тактап кетсеңиз, жакшы мага түшүнөт. Саламатсызбы? Жана убакытты пайдаланууда кечки убакытка калтырбай, айылдарда свет өчүп калат деп атпайбызбы? Мен жолдо кетип аттым эле, ошон үчүн бир аз түшүнбөшүм мүмкүн. Кечирим сурайм. Ошону мисалы үчүн окуу убактысын жадыбал боюнча, мисалы, эртең менен менин биринчи сабагым, биринчи парам боло турган болсо 8:00 эле баштай берсек кандай? Балага дагы, мугалимге дагы ыңгайлуу болот дейм. Ооба, сиз мисалы үчүн сиз окутуу программаңызды жана силабусту окуучуңуз менен бергенден кийин окуучу ошол менен алгач таанышып чыгыш керек. Анан бир канча сабагы болот. Мына ошол нерселерди баардыгын анализдеп, карап көрүп, анан ошол учурда, ошол убакытта туура мындай болуш мүмкүн болгон рисктерди эске алып, алдын ала убакытын пландаганы жакшы да. Эми мен бир мисал бердим, мисалы кыш мезгили келгенде өтө көп болуп калышы мүмкүн депчи. Анан сиз айтканга да кошулам, негизи ошол күнүмдүк планды жадыбалдын негизинде дагы түзүп алса, албетте сонун болот. Сурооңузга жооп бере алдымбы, туура эле түшүндүмбү? Ооба, ошону жадыбал боюнча түзүп, биз дагы балдарды жадыбал менен иштегенге үйрөтүшүбүз керекпи? Мисалы үчүн кечээ мектепте аябай кыйналышты да. Экинчи сабак математика болсо, экинчи сабакта жана кыргыз тилиме да киришим керек экен, мындай экен деп. Ким кайсы мугалим бош болсо эле баланы сабакка тарта бергенде, баланын башка айланып калды да. Мен өзүм балдарымды окутуп атып дагы ушул практикада ушуну көргөн үчүн ушу жадыбал боюнча мугалим да, окуучу да ушул тартипте кетсек ошол эң туура. Рахмат. Сиздин айтканыңыз эң туура. Ошол сиз өзүнүн сабак окуучу өзүнүн ала турган, окуй турган сабактарынын жадыбалын карап, ошо жадыбалдын негизинде убакытты өзүнүн үйдө окуу же ошол сабак окуу, тапшырмаларды аткаруу, синхрондук же асинхрондук сабактарга катышуу планын, катышуу убактысын пландаганы абдан туура болот. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, эгер Нурайга сурооңуздар болсо, микрофондоруңуздарды жандырып берсеңиздер болот. Бермет эжекенин суроосуга улам, улай. Азыр бүгүнкү тема негизи көбүнчө жөндөмдөр жөнүндө болду да, туурабы? Онлайн бир окуучунун жөндөмү, калыптанышы болду да. Ошондо биз азыр ийгиликтүү онлайн окутуу дедик. Эгер жакшы ойлонуп көрсөк, бул жерде ийгиликсиз онлайн окутуу деген маселе да чыгып калышы мүмкүн да. Эгер окуучу ошол жөндөмдөрдү калыптанбаса да. Азыр биздин окуучулар канчалык деңгээлде даяр онлайн окутууга? Канчалык деңгээлде ушул жөндөмдөр, көндүм жөндөмдөр дегенде бул рутиндерби? Негизи skill деген сөз мындай үйрөнүлүп, калыптандырылып жасала турган жөндөмдөр, көндүм деп бизде ушул сөз менен негизи калыптанып калыптыр. Эгер
сиз англисче биле турган болсоңуз skills. Эми skills деген үйрөнө турган нерселер да, адаттар. Ошого убакыт керек болуп атат да, туурабы? Бир ошондо биз азыркы окуучуларыбыз ошондо онлайн алып сабак алып жатканда кандай ийгилиги канчалык даражада алып атат? Бул биринчи суроо. Экинчиси, ошол skillстер баягы көндүм жөндөмдөрдүн калыптанышына мугалим менен ата эненин ролу кандай болот? Рахмат. Экинчи сурооңузга жооп берүү менен баштай берейин. Негизи бул вебинарларды пландаштырууда мен жакында Кыргызстанда онлайн окутуу башталат. Эң маанилүү нерселерди кайсысын биринчи берсек дегенде мен ушул атайын эки теманы тандап алгам да. Албетте биздин каррикулумда негизи жалпы улуттук окуу программасында ошол окутууга мындай көмөкчү боло турган скиллдерди үйрөтүү программаны окутуунун өзүндө дагы болуш керек негизинен. Embedded curriculum деп бирок бизде ал нерсе азыр бул канчалык деңгээлде экенин жакшы билбеймин, өзүм четте жүргөндүктөн. Бирок бул жерде бүгүнкү вебинарда айтыла турган нерсе бул жерде көп учурда катышуучулардын көпчүлүгү ага эжекелер болгондуктан ага эжекелердин же болбосо ата энелердин ушул нерселерди билиши жана акырын ошол нерсени онлайн окутууну баштаганда, балким онлайн окутуунун биринчи, экинчи жумасында ушул нерселерге басым жасап, ушул нерсенин маанилүүлүгүн түшүндүрүп, ошолорго көмөкчү болсо абдан жакшы болот. Негизги вебинардын негизги максаты дагы ушул. Анан албетте биз жанагы тайм менеджмент деп айттык. Бул жерде мен сунуштай ала турган гана стратегиялар. Мугалим өздөрүнүн окуучуларынын жакшы өзгөчөлүгүн эске алып, өздөрү да абдан жакшы мындай стратегияларды, ыкмаларды үйрөтүшү мүмкүн. Бул жерде албетте мугалимдерге мындай ашыкча ушундай кылыш керек деп айтсак, албетте биздин Кыргызстандагы мугалимдердин жүгү ансыз деле оор, бирок колдон келишинче баягы биринчи, экинчи жумада өтө оор академиялык контентти окууну баштоодон мурда ушул нерселерге көңүл буруп алганы жакшы деп ойлойм да. Ошол себептен ушул максатта экинчи вебинар ушул темада болду деп мындай жооп берет элем да. Анан кийин биринчи сурооңуз, окуучулар ушун кандай алып атат? Эми буну айта албайбыз, себеп дегенде иликтеп көрүш керек. Кыргызстан башка бардык өлкөлөр сыяктуу эле бул Капустан ушундай муктаждык жаралды, анын колдон келишинче жасай алышынча алып кетти да. Бирок акыркы өткөн окуу жылдын акыркы чейрегинде бул нерселерге кандай маанилүү бурулду дегенде менин жеке байкоом боюнча айта турган болсом, жакшы мындай көңүл бурулбады окшойт окуучулар. Эми окуп үйрөнүү бул бир тараптуу эле мындай процесс эмес да. Мугалимдерден берилип, мугалимдердин сабакты мындай ошол окутууга аракет кылганы, ошого далдастап мындай берилгендиги сыяктуу эле окуучулардын өздөрүнүн дагы ошол аракети өтө маанилүү да. Ошондуктан эми албетте мугалим бул нерсени дароо эле ушул окуучулардын өзүнөн күтө берген болбойт, бирок ушул менин жеке пикиримде онлайн окутуу мына жаңы окуу жылы башталганда балким биринчи, экинчи жума ушулардын үстүндө мугалимдер кичине иштесе, окуучуларына дагы жакшы жардам берген болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Рахмат. Эми дагы суроолор барбы, урматтуу катышуучулар? Негизи көңүл бурчу нерселерди көрсөттүңүз. Чоң рахмат. Нурайым эжеке ийгилик, уюштуруучуларга ыраазычылык дейт. Рахмат. Мейликан деген жазып атат. Байланыш начар болуп жатат деп. Көндүм деген навык деп жазыптыр. Навык деп. Урматтуу катышуучулар, кимдерде дагы суроо болсо, микрофонуңуздарды жандырып сурасаңыздар болот. Чатта суроолор түгөнүп калды. Негизи бул жана айтып кеттиңер го, жардам суроо боюнча, Нурайым. Кыргызстанда биздин маданиятта ошо калыптанып калган менталитетте жардам суроону көп сурай алышпайт, жардам уялышат, сурабай эле коеюнчу дешет.
көбүнчө студенттерден мен байкайм да, теманы түшүнбөй турса деле сурабайт да, уялат. Эми ушуну да билбейтпи деп ойлоп калбасын дейби, же суроосу болсо деле сурабайт да. Ушундай бир суроо маданияты жок студенттердечи. Мындай жардам суроо маданияты. Мындай жардамды көп сурай беришпейт. Муктаж болуп турса деле жардам сурашпайт. Ошону кантип калыптандырыш керек? Жардам суроону. Эми бул нерсени албетте мугалимдер өздөрү бул нерсени түшүнгөндөн кийин алгач окуучулар менен таанышууда, алгачкы жумаларда бул туурасында талкуулап, бул нормалдуу, адамзаттын табигый муктаждыгы, бул нерсени уяла турчу, же болбосо тартына турчу эч нерсе жок деп мындай ачык түшүндүрүп, өзүнүн мугалим дагы ар дайым жардамга даяр экенин окуучуларына, студенттерине сездире алса, жана биздин вебинарда дагы талкууланып кеткендей, эч кандай ошо жардам сурай турган учурда окуучу эч кандай психологиялык коркунучка кабылбай тургандыгын сезсе, менимче окуучулар сурап баштайт болуш керек. Мындай бул нерсени акырын практика кылып, көнүп башташат болуш керек деп ойлойм да. Ошол үчүн бул жерде эми көп учурда бала кимден жардам сурайт? Мугалимден жардам сурашы мүмкүн, же болбосо ата-энесинен. Ошон үчүн ата-энелерге дагы, мугалимдерге дагы менин жеке пикиримде ушул балага жардам суроонун маанилүүлүгүн түшүндүрүп, тартынбашка, уялбашка, мындай шыктандырып, ошол нерсени бул туурасында мындай жөнөкөй эле талкуу жүргүзгөндө абдан маанилүү деп ойлойм да. Анан албетте мындай мугалим да, ата-эне дагы үлгү болсо, мисалы үчүн ар дайым эле мен билем дей бербей, мисалы үчүн мектепте мугалим дагы билбей турган жердин акырын студенттерге атайын өрнөк болуш үчүн сурап койсо болот. Мен ушуну билбей калдым, мисалы билбей турушум, силердин оюңар кандай, силерден үйрөнөйүнчү деп. Мындай өзүн мындай моделинг деп коет, үлгүсүн көргөзүп берсе, бул да жакшы мындай ыкма деп ойлойм. Бир мисал бере турган болсом, мына биз аралыктан окутууга өткөндө биздин мугалимдердин бирөө мындай технология, ошо колдонулган технологиялар боюнча абдан жакшы даярдыгы жок экен. Анан бирок 4-класстын мугалими болчу, менин коллегам, экөөбүз чогуу сабак өтүп жатканбыз. Анан бир кичинекей эле бир техникалык маселе болуп калды. Ошол жерде мугалим тартынбай эле окуучуларынан сурап атат да, кимиңер билесиңер, ушул мага жардам берип кое аласыңарбы депчи. Анан билген окуучулар жөнөкөй эле 4-класстын окуучусу өзүнүн мугалимине жардам берип атат. Мугалим бул жерде тартынган жок. Мугалим болуп, мен уят болуп калам деген жок. Бул билбей калыш нормалдуу эле нерсе, бирок билбей калган нерсеңди үйрөнбөй коюу уят дейт го. Ошон үчүн бул жерде эч кандай уят жок болуш керек. Мугалим өзү да ушул сыяктуу майда нерселер менен мындай үлгү болуп, үлгүсүн көргөзүп берсе жакшы болот деп ойлойм. Рахмат. Азыркы күндө Кыргызстандагы мектептердеги абал кандай болуп жатат? 1-2 эжей агай өз тажрыйбаңыздан айтып берсеңиз дейт. Агай эжекелер айтып койсоңуздар. Бул суроо. Катышуучуларга экен, катышуучулар кимдер сүйлөйт? Мен Нурайымга суроо берсем болобу? Ооба, болот. Анда менде саламатсыңар. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары. Анан ушундай мен Нурайымга ушундай суроом болуп атат. Биз былтыр ошол окуу жылдын аягы 4-чейрек деп мындай андай нерсени башыбыздан биринчи жолу өткөздүк. Анан бизге жогору жактан ошондой келип атты да, окуучуларга түшүнүү мамиле жасагыла, урушпагыла, көтөрмөлөп баа койгула, мактагыла деген ушундай көрсөтмөлөр келди да. Биз ошондой мамиле жасап, чейректерин чыгарып, баларын коюп берип, жылды аяктадык. Анан өзүңөр деле билесиңер да, мектепте мындай окутуп жаткан маалда деле бизге мындай пассивдүү окуучуларыбыз бар да, сабакка келбеген, араң тартып кызыктырган. Анан ошондой балдарыбызды, мисалы үчүн,
бул аралыктан окутууда контролдо абдан оор болот экен да. Мисалы үчүн алар байланышка чыкпай коюшу да мүмкүн. Ар кандай себептер бар да. Ата-энелердин дагы түшүнүгү ар кандай болот. Убагы келди, тур, оку, жосо кир дегендери да болот, болбогондору да болот. Ошолорду кандай жалпылап мындай процесске тартуу же болбосо контролдоо кылсак болот. Ошого кандай сунуштарыңар бар? Айтып бересиңерби? Аралыктан окуу менин туура түшүндүмбү? Сурооңузду бир кайталап коеюн. Аралыктан окутууда студенттердин, окуучулардын кызыгуусун кантип арттыра алабыз, Арттырып ошол мындай көпчүлүккө тартуу да, сабакка тартуу. Мисалы үчүн аралыктан окутууда 4-чейректин аягында ошондой билдик да. Бир 70% эле кызыктар болуп кирип ошентет экен да. Zoom менен окутабызбы, WhatsApp менен окутабызбы, анан жанагындай проблемдүү ошондой окуучулар өздөрү эле мындай алыстап аларды контролдо оор болот экен да. Ошолорго кандай кеңеш айта алат элеңер? Менин жеке пикиримде биз буга чейинки вебинардын биринде коомдоштук түзүүнүн маанилүүлүгүн талкуулаганбыз да. Коомдоштук дегенде мындай бирдей максатка умтулган бир адамдардын тобу, үйрөнүүчүлөрдүн, изденүүчүлөрдүн тобу деп ошолдо коомдоштук куруунун эң маанилүү өзгөчөлүгү байланыш дегенбиз. Байланыштын биз 4 деңгээлин талкууладык эле. Буга чейинки дагы бир вебинарды эгер катышкан эмес болсоңуз көрүп койсоңуз болот. Эми сизге жардам берсе керек деп үмүт кылам. Ошол байланыш курууда мугалимдин окуучу менен байланыш кура алышы, мындай ишенимдүү, жагымдуу, жакын дегенде эми аралыктан окутууда физикалык жакындык эмес, мындай психологиялык жакындыкты айттык. Жакын мамиле кура алышы, окуучунун мугалими менен, өзүнүн чогуу окуган курдаштары менен, классташтары менен жана окутулган предмет менен байланыш кура алышы да. Алгач мындай таза академиялык контентти окутууну баштаардан мурда мына ушул нерселерди байланыш курууга кичине маани берсе абдан жакшы болот деп ойлойм. Өзгөчө эгер бала мугалими менен ортосунда бир кандайдыр психологиялык жылуулук, бир көпүрөсүн сезбей турса, ал мугалим берген сабакка да жакшы кызыгуусу артпайт да негизинен. Бул нерсени көбүнчө биз маани бербейбиз. Эң биринчи кезекте ошо мугалим менен байланыша билиш, мындай ишенимдүү, жакшы бир ортодо мамиленин курулушу, мугалим менен мамиленин курулушу маанилүү. Ошол эле учурда экинчиси окутулуп жаткан предметтин өзү менен байланыш кура алышы. Башкача бул эмне дегенди түшүндүрөт. Бул ошо предметти окуунун маанилүүлүгүн бала сезип, ошого кызыгып, ошол кызыгуунун жаралуусу, предмет менен байланыштын жаралышы деп айтылат да. Анан баягы темаларды окуп башталганга чейин мугалимдер ушул байланыш курууга көңүл бурса, менимче окуучулардын кызыгуусунда, сабакка катышуусунда мындай өсүш болуш керек деп үмүт кылам. Анан албетте бул эми өтө менин оюмча көп комплекстүү маселе. Бул жерде мугалимден дагы, окуучунун өзүнөн дагы, анан көп учурда ошо окуучулар аралыктан окуп аткандан кийин ошо үйдө ата-эненин мектеп билимге берген баасы, билимге болгон көз карашы, үйдөгү түзүлгөн шарт, үйдөгү колдоо, үйдөгү атмосфера дагы аябагандай чоң таасир берет да. Ошол учурда балким мен 2 кеңеш айта турган болсом, ошол байланыштарды түзүүгө аракет кылыңыз өзүңүз менен, анан окуучунун өз ара курдаштары менен, анан окутулуп жаткан предмет менен. Экинчиден, эми биздин билим берүү системасында мугалим менен ата-эненин чогуу өнөктөш катары иштесүү азырынча абдан жакшы деңгээлге жете элек, бирок бул нерсени дагы колдон келишинче аракет кыла берсек болот. Балким ата-энелерге да ушул нерсенин үйдөгү алардын колдоосу, үйдөгү атмосфера, алардын маанайы да чоң мындай роль ойнорун балким ата-энелерге жеткирип берсек, ата-эне менен мугалимдердин ортосундагы чогулушуучуларында балким бул дагы жардам бериши мүмкүн. Ушул менин ушундай кеңештерди бере алам. Анан балким биздин катышуучулардын арасынан, Кыргызстандагы мугалимдердин арасынан да жакшы сунуштар берилиши мүмкүн. Мен ушул 2 кеңешти бере алмакмын.
Рахмат. Силерге ийгилик. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Исмаил деген катышуучубуз сурап атат. Ата-энелер да балдарынын билим алуусуна анчалык көңүл бура беришпейт. Кантип ата-энелерди балдарынын билим алуусуна кызыктырсак болот? Ата-энелерди балдардын билим алуусуна кызыктырсак болот, Чынын айтайын, мен бул суроого азыр жооп берүүгө даяр эмесмин. Бул өтө чоң илим. Мунун дагы мындай болот, практикаларды изилдеп, ошолордон бизге кайсылары жарайт, жакшы мындай изилдеп көрүш керек. Мен жакында ошол Гарвард университеттеринин семестрдик курстары бар да. Анан ошолордун популярдуу абдан болуп жаткан курстарынын бири азыр ата-энелердин балдарынын окуусуна, окуу процессине катышуусунун мааниси, анын таасири, жыйынтыгы деген темада ушундай курс бар экен да. Ошону карап көрсөм, бул эми Гарвард ушул нерсеге маани берип, ошол боюнча семестрдик курстарды чыгарып аткандан кийин бул өтө глобалдык чоң маселе окшойт деп ойлонуп калдым. Анан ошол курсту да өзүм окуп, билип көргүм келип атат. Мисалы үчүн Кыргызстанда буга дагы абдан муктаждык бар. Эгер ошол балким курстан үйрөнгөн нерселерим менен балким кийинки семинарларда балким бөлүшүп калышым мүмкүн. Аракет кылам ошого. Бирок кечирим сурайм, азыр бул суроого мен так жооп бере албайм. Бизде таасир бере турган факторлор өтө көп. Элира, мен сүйлөсөм болобу? Рахмат. Ооба, Бактыгүл эже, сурооңуз барбы? Жок, мен азыр Нурайымдын сөзүнө кошумча кылайын дедим да. Макул. Саламатсыздарбы, урматтуу вебинардын катышуучулары. Чындыгында эле бизде мисалы ата-энелер менен иштөө жолу жана ошондой эле ата-энелер менен байланыш жана биздин мындай кандай десем, жашоо шартыбыз ыңгайлуулукта эмес да, Мына ошондуктан дагы мисалы шаардагы ата-энелер өзүнүн балдарына мындай кандайдыр жүздөгөн шарттар түзүп бериши мүмкүн да. Аларга жана айтып аткан жарык бөлмөнү, же болбосо олтура турган жерди, ал эми айылдагы иш аракеттин абдан көп, үйдөгү айылдагы иштердин көптүгү биздин балдарды чектейт. Мына мен өзүм окутуп аткандан эле улам билдим. Кайсыл жакта жүрөсүң десем, мен Меке талаада жүрөмүн, мен дагы жүгөрү чаап жатамын деген сыяктуу ар кандай ойлорду айтышкан да. Анан сен азыр сабак окушуң керек эле десем, менин ата-энем биринчи ушул үйдөгү ишти аткарышың керек деген сыяктуу ойлорду айткан. Демек, ата-энелерге дагы биз эң биринчи мына түшүндүрүү иштерин эми ким жүргүзөт? Алар вебинарга кирбейт. Бүгүнкү күндө вебинарда алар кызыктар болуп аткан жок. Ошондуктан бул жерде эгерде мектеп мугалимдери отурган болсо, анда ошол ата-энелер менен түздөн-түз сиздер тынымсыз сүйлөшүү, байланышты түзүшүңүздөр керек да. Биздин аң сезимибизден 6 айдын ичинде эле, мисалы жазда башталган болсо бул маселе, 6 айдын ичинде биз баардыгыбыз психологиялык жактан даяр болгон жокпуз да. Мына ошондуктан дагы биздин ата-энелердин 100% ушул онлайн окууга кирип кетти дегенден биз алыспыз. Мисалы үчүн Нурайым айтып атат, башка жердеги мисалы ошондой курстан өтсөмбү деген. Ооба, туура курстан өтүш керек, бирок курстан өткөн күндө дагы биздин ата-энелер менен ал жактагы ата-энелердин өтө чоң айырмасы бар да. Шаар менен эле айылдын айырмасы болуп жаткандыктан мына ата-энелер бизде көп маселеге түшүнүү менен карабайт. Анан кийин эгерде ата-энелер мына бүгүнкү күндө миграцияга кеткен ата-энелер дагы эле бар, миграцияда жүрүшөт. Аларды чоң ата, чоң энелер баккандыгына байланыштуу, компьютер же болбосо техникалык каражаттар жөнүндө алардын маалыматы жок болуп жатат. Мына ошондуктан да балдарды кайсы платформа менен иштеп атат, кайсы мугалим менен кандай байланышып жатат, анын тапшырмалары көзөмөлгө алынып жатабы, ал дагы бул нерсе бул процессте калып кетип баратат да. Демек, биздин элибиздин көпчүлүк пайызы айылда жашап жатат, айылда. Шаардагылар мейли аларды бир кандайдыр 30% же 40% деп эсептейли, бирок айылдагы балдар мына ушул жактан мүмкүнчүлүгү чектелип атат. Эми ал жерде деле канча процент? Эгер 20% жетишип кеткен болсо, 50% башка иш менен алек болуп калып атат да. Студент болобу, окуучу болобу, баары ушундай эле. Демек, мен бул жерде эң биринчи жоопкерчиликти мугалимге коет элем. Мугалим ушул ата-энелер менен байланышып, түшүндүрүү иштерин абдан жакшы түшүндүрүп, анан кийин сентябрына башталып калды. Техникалык каражаттар канчалык деңгээлде барбы, жокпу? Биринчи ошону көзөмөлгө алыш керек. Эгерде көзөмөлгө алынбай турган болсо, биз окуучулардан да өксүтөбүз кайрадан элечи. Анан финансылык каражат болуп атат. Мен сага бирдик
алып жибере беремби, мисалы бирдик бере беремби деген сыяктуу. Ал жерде бирдикти да көзөмөлгө алыш керек, анткени бала деген, алар башка оюндарга же болбосо керексиз бир ыксыз кандайдыр бир интернеттин бөлүктөрүнө кирип алышып ошо пайдаланып коюшат да. Мына ушул нерсенин баардыгын түшүндүрүү иштери гана аркылуу ишке ашыра алабыз. Рахмат чоң. Рахмат Бактыгүл эже. Рахмат. Чолпон Сооронбаева эже суроо сурайм деп атат. Колуңузду көтөрүп турасыз. Ооба, саламатсыңарбы? Улуу атабы? Ооба, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Нурайым ишиңизге ийгилик. Рахмат. Мен өзүм жогорку окуу жайында эмгектенем. Анан бирок баягы быйыл ушул то есть жаз мезгилинен баштап дистанттык окууга өткөнү мен айыл жергесине барганда эки эле кошунамды мисал келтирейин. Бир кошунамдыкына бир иш менен кирип калсам, баардыгы тым-тырс, анан мындай сүйлөбөй тынч отурат, акырын сыртка чыгып кетишти да. Эмне болду десем, алар айтат да, Бишкектен эки небереси келген, а эки небереси үчүн алар ушундай шарт түзүп беришкен экен, булар сөзсүз түрдө окуш керек деп. Мен ушунча ыраазы болдум да, ушу айылдан ошолорго шарт түзүп бергенде. Маңдайкы дагы бир кошунам бар, алар аныкына кирип же чыгып калсак, анын эки небереси окуйт, бирок эч кандай шарты жок. Анан мага чуркап келет, биз айылга барып калган учурда, же кызыма чуркап келет. Телефонубуздан чоң энеси келет, мону билбей атам, мону баса албай атам, интернетибиз түгөнүп калыптыр. Анан менин кызыман жардам сурай, сен жазып бере калчы, эжейине көргөзө калалы, баала калалы, айтор ушундай да. Анан мен ошол эки кошунамды карап туруп ушунчалык ойлондум да, чын эле шаардыктар өзүнүн балдары үчүн шарт түзүп берет экен, а айылдыктарда андай шарт жок. Анан телефон менен кандай окутуп жатасыздар десем, жума сайын 80 сомдон салам, акчам болсо салам, акчам болбосо салбайм дейт. Сабак үзгүлдүккө учурап атпайбы десем, эми эмне кылалы, биздин акчабыз жетпейт да дейт, бирдик сала албай атабыз дейт. Анан кээде биз келет, биз барып калган учурда. Мен ошол жерден ушундай вывод чыгардым да, биз өзүбүз айыл жергеси баардык жерлер толук камсыз боло элекпиз. Камдалган эмеспиз да ушул учурга. Экинчиден, кээде бир дагы тааныштарым менен эки күн мурун алыска айылдарда тааныштарым менен сүйлөшүп калып, кандай болуп атат, даярдыгыңар кандай десем, ал мектеп айтат, биздин айылда тартпайт дейт, алыска айылбыз дейт. Интернет. Бизден жөн гана талап эле кыла берет, кандай кылабыз дейт. Сиз кантип окутуп атасыз студенттериңизди дейт. Эми биздин студенттерге окутуу башкача маселе. Мен ошону уккандан жүрөгүм ооруп калды да, бизде кандай келечек даярдалып атат. Ошол мугалим өзү айтты, бизден талап эле кыла берет дейт. Бирок бизде деген камсыз болгонбузбу, интернет менен жетеби, жетпейби, аны деген такыр ал жөнүндө баштарын оорутушпайт. Эми билбейм, биз деген отчет үчүн баардыгы сонун, баардыгы жакшы, баардыгы камсыздалган деп эле отчет бере беребиз дейт. Мен ошондо жүрөгүм ооруп да, бир айылдын балдары толук билим менен камсыз болбой калат экен дистанттык окуудачы. Анан биз эмнегедир ушул жактын баарына көз жумуп туруп эле биз отчет үчүн на ура, у нас все хорошо, у нас все отлично деп эле отчетко көнүп калган экенбиз да. Мен мындай чынында жүрөгүм ооруганы бул болду, биз келечекке кимдерди даярдап жатабыз ушу дистанттык окутуу менен. Студенттерге келгенде ал башка маселе, аны башка күнү сүйлөшөбүз. Анан дагы бир нерсе, мен мындай сунуш айткым келип атат да, Эльвира, сизге ушул Нурайым барыңыздар биригип КТРК аркылуу, анткени айыл жергеси КТРКны көбүрөөк көрөт. Атын баардыгы эле көргөнү шок программа, жанагы эле болгону шок боло турган вирус боюнча болуп атат да. Эми биз деген маалыматты, көз карашты, психологиянын баардыгын билимге бурушубуз керек. Бул жерде жалаңга гана мугалимге гана жүктөй бербестен, чынында мугалимден талап кыла бербестен, ата энелер үчүн 2 минутталык бир ролик чыгарасыздарбы? Мисалы үчүн сиз Нурайым сүйлөп, дагы бирөө сүйлөп, ата энелер силер дагы жардам бергиле, киришкиле, кайдыгер болбогула, мугалим эле бул ишти аткарыш керек деп. Мугалимде да оор болуп жатат. Мугалим деле биз сыяктуу адам деп, кандай бир түшүндүрүү иштерин, бир роликтерди тез арада чыгарып, түшүндүрүп, ата энелерди кошо тартышка аракет кылышыбыз керек болуп атат да. Же болбосо биз чынында эле бул билимден аябай аксап калабыз. Билимден кандай поколение, кандай муун келип чыгат, ал муундун баары биздин жогорку окуу жайга келип түшөт. Мына ушуну айткым келип атат. Ушул жагын ойлонуштуруп көрсөңүздөр, ата энелерди да тарталы, мугалимдин деле моюнуна жүк кылып салбайлы. Мугалимге азыр аябай чоң жүк түшүп атат. Алар өзлөрүнүн кагаз иштери көп, мектеп мугалимдерининчи. Андан тышкаркы азыр жаңы технологияны өздөштүрүү боюнча иштери көп болуп атат аларда. Ошондуктан ушул жагындагы мындай
объективдүү түрдө карап, реалдуу түрдө бир чагылдырган ата энелерди да кошо ишке тарткан, түшүндүргөн азыркы жаш ата энелер жакшы кабыл алат информация, маалыматты. Баардыгы азыр КТРКны карап турушат, кандай маалымат болуп атат деп, шуну чагылдырып берсеңиздер. Ушул сунушту айтайын дегем. Рахмат сиздерге. Рахмат Чолпон эжеке. Абдан таалуулуу ошо биздин билим берүү системасындагы социалдык, экономикалык акыбалга байланыштуу өтө таалуулуу маселелерди айтып кеттиңиз. Тилекке каршы бизде ушул маселелер абдан курч. Онлайн окутуу бул маселени кандай курч экендигин баарыбызга көрсөттү. Анан сунушуңуз дагы жакшы сунуш. Бул боюнча дагы ойлонуп, билгендерибизди мындай бөлүшүп, колдонуп, мындай жардамдашканга аракет кылабыз. Рахмат Чолпон эже. Буюрса, онлайн университет платформасынын негизинде ушундай түшүндүрүү иштерин, роликтерди, постерлерди, брошюраларды чыгарып, ушундай маалымат кампаниясын баштатсак жакшы болот. Буюрса, аны чогуу жасайлы. Себеби дегенде бул сиз айткан маселе, бул онлайн окутууну баарыбызга, баардык окуучуларга качан бирдей шарт түзөбүз деген бул теңсиздик проблемасын алып келип атат. Бул социалдык теңсиздик, биринде бар, биринде жок. Аны жапатырмак мамлекет, бейөкмөт уюмдары, жеке адамдар баары чогулуп ушуну чечиш керек да. Эми бул пандемия качанга чейин уланары белгисиз. Азыр вакцина чыга элек, вакцина чыкса деле ал айыгып кетеби белгисиз. Ошон үчүн бул айылдардагы интернет маселесин, техника маселесин окуу жайлардын башчылары, жетекчилери чечиш керек деп ойлойм. Айыл өкмөтүнө кайрылабы, спонсорлорго, чет өлкөдөгү кыргызстандык мекендештерге, фонддорго кайрылабы, ушундай акча таап, финансы каражат таап, ушул Мегаком, Билайн, О деген мобилдик операторлор менен келишим түзүп, мамлекет же министрликке ушул окуучуларга, студенттерге интернетти балким акысыз болбосо дагы арзандатылган тарифте берип, ушундай баарына жеткиликтүү кылыш керек. Мисалы, интернетти акысыз кылып койсо деле болмок. Эми жана Санарип Каса, жана башка Санарип Кыргызстан деген миллиондогон долларлар келип атат. Ошолор донорлордон гранттар, ошол гранттардын эсебинен деле кичинекей Кыргызстан үчүн интернетти акысыз кылып койсо болот деген ойдомун. Ан үчүн ата-энелер, кызыктар тараптар, ата-энелер, мугалимдер, окуу жайдын жетекчилери жапатырмак чогулуп ушуну талап кылыш керек да. Ооба, талап кылыш керек. Ооба. Анан дагы бир нерсе талап кылууда бизде деген мугалимдер бюджеттик системада иштейт да. Анан ачык сүйлөшүп, кандайдыр элдер өзүңүз деле билесиз да, Кыргызстанда жашагандайынчы, алар ачык көп нерсени айта алышпайт бюджеттик системадагыларчы. Анан мен ошол кошуналарыма айылга барганда айтып калам да, хотя бы 2 кошуна биригип Wi-Fi орнотуп алгыла депчи. Жок дегенде ошол жетет 2 үйгө. Анан 2 кошуна бөлүп төлөйсүңөр, вам дешевле абай жүрсө дейм да, арзаныраак түшүп калат. Койчу ошентип балдарыңарды окуткула деп ушундай болгон. Ушуну айтабыз, анан барганда да колдон келгенге жардам берип калабыз, бирок баары бир деле карап туруп жүрөгүм ооруп кетип жатат да балдарды карап. Ошону айткым келди. Балким мындай коомдук жайларды ачаттыр, платформалар, коомдук майдандарды ачып, ошол жерге Wi-Fi орнотуп, анан баары ошол жерге келип, ошол жерден дистанция кармап окуйтпу. Ошо бир жолдорун тапса болот го деп ойлойм. Дагы бир нерсечи, бул жеке эле окуучуларда эмес, студенттерде да ушундай көрүнүш болуп атат. Биз баягы студенттерибизди кээ бир учурда, жазгы учурда таппай калып аттым да мен. Эртең менен саат 10дон кийинки убакыттачы, түшкө чейин 2-де 4кө чейинки убакытта. Анан саат 10дордо мен менен байланышка чыгат. Эмне болду десем, жазгы жумуштарда жүрүп калып атышты да. Жазында болуп калбадыбы бизде карантинчи. Эми бул күзгү жумуштар башталат, баардыгы күзгү жумуштарга тартылып,
опять у нас наши не только окуучулар эмес, студенттер тоже талаага күзгү жумуштарга чыгып кетишет да. Мына ушундай абал ушундай болуп жатат. Анткени биз чынында бул самариптешүүгө даяр эмес болчубуз. Биз баардык жагынан даяр эмес болчубуз да. Тупpa туура. Бирок аргасыз ушуган бардык. Чолпон эже туура айтты. Ата-энелер көңүл буруп атат окушка. Ата-энелер кыйнап атат окуучу мугалимдерди. Дарске киришмейди. Киргени кирип, кирмегени кирмей, акча жок дейди, акчамыз жок. Салса кирабыз дейши проблемалар болуп атат Өзгөн шаарында. Шуларды эми КТРКдан айтып, ата-энелерге жардам берсе болот. Сиз айткандай акчаларды салып берсе болот, ата-энелерге жардам кылып. Хаммасы азыр ишсиз болсо, талаада иштейт. Шуларга эми көңүл буруп койсойлар. Анан дагы бир нерсе, вот бизге ОШК мега компаниялары чыкпадыбы жардамга окуучулар үчүн окуучу тариф, мугалим тарифтеринчи. Бирок мындай болуп калды, окуучу тарифини өткөрүштү 160 сомдон болчу. Мен өзүм эле кызымдыкын айтып берейин. Анан баягы окуу процесси бүткөндөн 1-июнда барып, телефонун акча салып, бирдик салып коеюн деп барсам, 160 сом десем, жок 160 эмес, 190 сом плюс 20 сом төлөңүз деди, 210 сом. А эмнеге 160 сомдук деле менин кызым десем, сиздин кызыңызды биз окуучу тарифин өткөргөнбүз. А эмнеге өткөрөсүңөр? Шаар жеринде бизде Wi-Fi бар. Сизде бизден уруксат сурабай туруп кантип өткөрдүңүздөр дедим да. И притом ал деген кызымдын тарифи мага катталуу, менин аты жөнүмө. Бул кандайчы? Ал еще ана маленькая школьница десем, жок, ушундай катталыптыр, биз эчтеке кыла албайбыз. Мурдагы 160 сомдук тариф жок, азыр 190 сомго өткөн, и плюс 20 сом төлөгүлө. Эми ушул жерден көрдүңүздөр, бул компаниялар, мобилдик компаниялар дагы өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн 2 ай бекер берген интернетин баары чыгарышты. Ишеним жок, мен азыр кайра сентябрда кызымды дагы өткөрүшүт, дагы бир тарифке. Менден сурабай туруп, хотя тариф менде жазылуу, мага катталган. И анан кайра бул учур бүткөндөн бир күнү барып кайра төлөйүн десем, балким азыр 250 сомдук тариф кылып коюшат. Менде ишеним болбой калды да. Вот көрдүңүздөр, мына ошону деген сурабай туруп өткөрүп коюшкандагы, мисалы үчүн мен муктаж эмес болчумун 190 сомдукка же болбосо ошону кызымдын тарифин алмаштырганга. Себеби мен шаар жеринде Wi-Fi бар. Айыл жериндегилердин баары да ушундай болуп калды. Көрдүңүздөрбү, мындай бири-бирине карама-каршы болуп калып атабыз да коомдо. Мына ушул маселелер конкреттүү чечилбегендиктен бизде деген баягы карама-каршылыктар болуп калып атат. И ошонун айынан анан ата-энелер эптеп окуп бүтүп алчу, биринчи чейректе бүтчү эжейин коюп коет. Койбогондо кайда барат ушул учурда деген мейлиге салып койдук бизчи. А мейлинин артында эмне деген нерселер жатканын түшүнө албай атабыз. Туура айтасыз. Бул аны частный, бул жеке менчик компания болгондуктан ал мамлекет эчтеке кыла албай жатабы же жеке кардарлар өздөрү мамлекет менен кошо чогуу кат жазса кандай болот? Мегакомго, ушул Билайндарга кат жазып, сентябрь келатат, ушул 160 сомдук тарифти деле может арзандататтыр, балким атайын тиркемелер чыгаттыр, офлайндагы иштей бере турган, интернет жок жерде. Ошол техникалык жагын чечиш керек экен эртелетип, Худайназарова эже да айтып кетти, өзгөндө ата-энелер кыйналып жатат, бирдиктери жок, технологиясы жок деп. Албетте мунун баарын массалык маалымат каражаттары журналисттер көтөрүп чыгыш керек болчу. Эмдиге чейин биз эми кайрылабыз массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге ушул маселени көтөрүп чыгалы деп. Жана министрликке да кайрылуу жасайбыз. Бул маселелерди чечпесек, биз онлайн окутууну жолго кое албайбыз деп, чаттан суроо жазып атат Исмайыл деген агай. Урматтуу Элира, Баткенде Мадамин Гапыров деген агайдын мектебинде энелер мектеби иштейт. Ал агай атайын программа боюнча энелерди окутат. Ошол агайды чакырбайсыңарбы дейт. Макул, агайды чакыралы. Сөзсүз керектүү вебинар болот деп ойлойм энелерге, ата-энелерге.
Абу Дабидеги мектептериндеги баалоо системасы тууралуу айтып бере аласызбы дейт Нурайым. Мен бул суроого мындай жооп берейин. Негизи мен ушу баалоо системасы боюнча мындай өзүнчө бир вебинар даярдасам деп ойлоп мындай жүрдүм эле да. Менимче бул баалоо системасы өтө маанилүү, өтө кенен, терең маселе. Муну өзүнчө вебинарда талкууласак, сүйлөшсөк жакшы болот го деп ойлойм да. Буюрса бул туурасында дагы атайын вебинар даярдап бергенге аракет кылам. Рахмат. Өткөн вебинарда дагы бир вебинардын темасы чыккан, кийинкиге. Ал эмне силабус жазуу боюнча. Анда колуңар бошогондо даярданып өтүп берсеңер жакшы болмок. Мейликан жазып атат, мектептерде атайын система менен даярдоо баштады. Бул жерде жогорку окуу жайларда окутуунун маселелери каралса кандай болот эле дейт. Биз онлайн университет платформасында бизде мектеп мугалимдери дагы, жогорку окуу жай мугалимдери да отурат. Азыр баары эле муктаж онлайн окутуу ресурстарына. Ошого биз мектепти дагы алып кетебиз да чогуу. Дүйшөнкул Шаматов агай жазып жатат. Абдан жакшы, ийгиликтер каалайм, баарыңыздарга ден соолук, жакшы жетишкендиктер каалайм. Бар болуңуздар дейт. Дагы кимде суроо бар? Сурооңуздар барбы, катышуучулар? Элир эже, бул чаттан мен бир суроону көрүп калдым. Жана эмгекти архивдөө боюнча дагы түшүндүрүп бересизби деп бирөө сураган экен. Биз ошол суроону укпай калдык окшойт. Ошол боюнча кыскача жооп берип коеюнбу? Архивдөө дегенде мисалы ар бир ишти, ар бир жасалган ишти сактап коюш керек. Окуучу болобу, мугалим болобу. Эми жоголуп кетиши мүмкүн, силердин мындай ар кандай техникалык мындай мүчүлүштүктөр жаралып калышы мүмкүн. Ошондой учурда мындай сиздин эмгегиңиздин мындай күйүп кетпеш үчүн мүмкүн болушунча маалыматтарды, эмгегиңизди бир эки жерге сактап койсоңуз ишенимдүүрөөк болот да. Мисалы айта турган болсоңуз, сиз окуу планын жазып атасыз, ортосуна келгенде кандайдыр бир маселе чыгып, компьютериңиз өчүп калды, же свет өчүп калды, же интернет өчүп калды, сакталбай калды. Ал жерде ошого кеткен убактыңыз секке кеткен болуп калат да. Ошон үчүн ар бир ишти мындай сактоого көңүл бурган абдан максатка ылайыктуу болот экен да. Ушул эле нерсе окуучуларга дагы. Алар мындай эгер электрондук түрдө тапшыра турган болсо, тапшырмаларын ошо жасаган, аткарган тапшырмасын компьютерде болобу, же болбосо мына cloud деген кыргызча кандай болуп калат. Бир канча жерге сактап койсо, ишенимдүүрөөк болот да, мындай жасаган эмгегин кийин жоготуп албаш үчүн. Албетте бул алдын алуу, кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр жарала турган учурда ошо кырдаалдан чыгып кетүүгө багытталган да. Ар бир жасаган тапшырмасын, аткарган ишин электрондук түрдө мындай тапшыра турган болсо, анын баарын сактап, архивдеп койгону туура болот. Архивдөө боюнча да атайын вебинар өтүш керек экен, көрсөтүп практикалык мастер-класс сыяктуу онлайн. Google Cloud. Да, сурооңуз барбы? Уруксатпы сүйлөгөнгө? Ооба. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Нурайым, мен суроомо кайрылып жооп бергениңе абдан ыраазымын. Чоң рахмат. Ошол архивдөө жөнүндө мен дагы Zoom'да сабак өттүм дагы, ошо Zoom'дагы ар бир сабагымды Zoom'га эле сактап аттым да. Ошол Zoom'да сакталган сабакты кийин компьютер Эже угулбай калды. Интернети начар болуп атат го, Мейликан эже кайра суроо сурасаңыз? Мен ушул Zoom'дагы сабактарым бардыгы Zoom'да сакталды да, жазылды, запись болду. Сабактардын баарын жаздым деп отуруп, анан компьютер азыр ушул архивдөө дегенге дагы кайрылып атам да. Архивделбей эле сакталып калды, бирок компьютер техникалык себептерден бузулуп калса, ушул интернетте Zoom программада калат дейт. Ошол туурабы? Же жоголуп кетти?
кетпейби деген оюм келип атат да. Дагы ошентип нерсе турган болсом. Менин мындай билимдерде ошо синхрондук сабактарды өтүүдө мен Zoom'ду мындай колдонуу тажрыйбам жок экен, ошондуктан так жооп бере албайм. Эгер була мүмкүн болсунча бир эмес, эң жок дегенде 2 жерге сактап кой, 2 башка жерге сактап кой деген кеңеш берилет да. Балким ошолорду жүктөп Google Drive'га сактап коесуз, же болбосо эми Кыргызстанда биз дагы деле флешкаларды колдонуп атабыз, hard дисктерди. Балким ошолорго сактап алганыңыз да жакшыраак болсо керек. Менимче. Биз Zoom'да сиз запись в облако дегенди бастыңызбы, же запись на компьютер дегенди бастыңызбы? На компьютер болуш керек. Точно билбейсизби? Эгер облако деген болсоңуз, анда Zoom'da сиздин регистрация болгон катталган акылуу версиясы Zoom'дун төлөнгөн. Ооба. Анда ошол учетный записиңизге кирип эле записи деген секция бар, бөлүм. Ошого кирсеңиз бүт запистериңиз сакталып турат. Ал компьютериңиз бузулса деле любой компьютерден кирип алып алсаңыз болот. Рахмат. Там конференции, записи деп турат го секция, ошол жерге эле киресиз запись дегенге. Чаттары баары сакталып турат. Дагы жазып атышат, керектүү материалды облакада сактап койгон жакшы дейт. Туура, облако азыр бардык эле электрондук почталарда бар, Gmail, Mail.ru баарында бар, ошолордо облакасына эле сактап койсоңуз болот. Каалаган учурда ачып кирип ала бересиз. Себеби азыр YouTube бар, YouTube'да творческая студия, YouTube каналыңызды ачып алып, өзүңүздүн студенттериңиз менен же закрытый ошо YouTube каналыңызга деле сактап койсоңуз болот. Аны эч ким көрбөйт, кааласаңыз, эч ким көрбөсүн деп койсоңуз, эч ким көрбөйт, сиз эле көрөсүз. Же мен жана студенттерим эле көрсүн дегенди басып койсоңуз, анда ошондой өзүңүз башкарасыз YouTube каналыңызды. Каалашыңызча видеону сактай бересиз аяка. Эгер сүрөттөрдү сактайм десеңиз, Instagramга деле, Facebookка деле сактап койсоңуз болот. Азыр соц тармактарда бар. Же болбосо атайын сүрөт сактаган чоң-чоң платформалар бар, акысыз. Flickr'га сактасаңыз болот. Бирок эң жакшы эле эме G-Drive, Google Drive'га сактасаңыз. Бирок азыр Google Drive'ты белгилүү эле гигабайтка чейин, андан ашып кетсе, 1 жылга $20 төлөсөңүз, аны 10-20 эсе көбөйтүп берет. Эми каалаган видеолоруңузду сактай бересиз. Дагы суроолоруңуздар барбы? Мейликан эже рахмат деп атат. Чоң рахмат дейт. Урматтуу катышуучулар, сурооңуздар жок болсо, анда микрофондоруңуздарды жандырып, кол чаап койсок биздин спикерге. Ушул сиз айтып жаткан нерселер боюнча дагы вебинар өтүп бергилечи дейт. Архивдөөнү айтып атат окшойт, Анда Нурайым колу бошосо, архивдөө тууралуу атайын өтүп берели. Чоң рахмат, анда мен записти өчүрүп атам. Дагы кийинки вебинарлар болсо